Билерман-Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAF Costumes. TAF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. Бүгүн элтерде Билерман-Ордо күзгү сериялар 2-чи тур. Телекөрүүчүлөргө каршы бүгүн Семетей Амиралиевдин командасы биздин студиябызга келген. Бул команда бүгүн дагы бир жолу Премьер Лигага чыгуу үчүн ат салышмакчы. Команда үчүн бүгүн аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Мына ушул команда бүгүн билегин түрүп ойногону келген. Команданы Ордого чакырууну мен баштаймын. Айтен Нуралиев бүгүнкү оюнда Ош технологиялык университетинин студенти, команда мүчөсү. Эрлан Шамирзаев, Ош технологиялык университетинин студенти. Турсун Маматов Сагынбек, команданын эң жаш оюнчусу. Мектеп окуучусу, учурда 11-чи класс окуйт Сагынбек. Кулназар уулу Бекназар, Ош мамлекеттик университетинин студенти, МИД факультетинде окуйт. Алмазбек Казибеков, педагог окутуучу, машыктыруучу дагы болуп иштейт. Команданын жаңы мүчөсү жана команданын капитаны Семетей Амиралиев, доцент, филология илимдеринин кандидаты, Ош мамлекеттик университетинде окутуучу болуп иштейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, буга чейинки оюнда сиздер Насирин Ахуновдун командасын көргөнсүздөр жана 6-4 эсебинде команда жеңишке жетишкен. Бүгүн Семетей мырзанын командасы Премьер Лигага чыгуу үчүн ат салышат. Семетей мырза, мана жакшыбы, команда оюнга даярбы? Команданын курамында өзгөрүүлөр бар экен, Урматтуу алып баруучу, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнга мыкты даярдыкта келинге аракет жасадык. Буюрса жеңелин деп турабыз, ушуну жакшы ниеттебиз. Команданын мүчөлөрүнүн арасында бир аз өзгөрүү бар. Алар менен оюндун жүрүшүндө таанышасыздар. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Алгач биздин даректи жазып алга шашылыңыздар. Instagram ачабыз жана Билерман _Ордо баракчасына катталабыз. Мына биздин расмий аккаунтубуз ушул. Логотипибиз көк фондогу тегерек логотип. Билерман-Ордо Facebook'та баракчабыз бар. Катталыңыздар жана суроо калтыңыздар. YouTube'да Билерман-Ордо оюндарыбызды көрсөңүздөр болот. Ал үчүн сиздер Билерман-Ордо деп жазсаңыздар эле чыгат. Жана подписаться баскычын сөзсүз басып биздин оюндарды көрүп туруңуздар. Билерман чекет ТВ күчкө mail чекет туруп биздин электрондук дарек жана каттар аркылуу Ош шаар көчө 330 Билерман-Ордого деп жөнөтүңүздөр. Өнөктөштөрүбүз биздин адал таттуу дайыма жаңы гана Барбол сиздерге ийгилик каалайт. Жана актив дизайн, каллиграфия жана жарнак борбору сиздерден бардык буйрутмаларды кабыл алат жана командага ийгилик каалайт. TAF Costumes бүгүнкү Ордого ийгилик каалайт. Демек, биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Өзбекстандан Бехрус Бердалов сиздерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. 19-кылымда деңиз жээгиндеги же океан жээгиндеги мамлекеттер, мисалы үчүн айталык, бир мамлекет менен дагы бир мамлекеттин ортосунда океан боло турган болсо, Семетей мырза, ошол океандагы чек арасын белгилөө үчүн алар бир ыкманы колдонгон. Элестетиңиздер, океанда эч нерсени орното албайсыз. Устун же темир, эч кандай бир тосын кое албайсыз. Ал суу. Бирок ошол кездеги адистер бир ыкманы ойлоп табышкан. Жана ошол ыкманын негизинде алар бул жерден бул жерге чейинкиси менин чек арам,
бул жерден бул жерге чейинкиси менин чек арам деп аныктап алышкан жана эч кандай талаш маселе болгон эмес. Албетте бул чек ара куруу ошол 19-кылымда мамлекеттердин коопсуздугу, согуштук бир аракеттердин алдын алуу жана башка соода саттык маселелеринде тактоо үчүн сөзсүз белгилеш керек болгон. Эми сиздерге суроо. Ошол кездеги же болбосо азыркы, мисалы үчүн Европада эсептөө башкачараак, бизден миль катары эсептелет. Миль дейбиз, деңизде, океанда сүзүп бараткан кемелерди ылдамдыкты биз миль, азыр дагы миль деп эсептешет. Ошол кездеги эрежеге ылайык деңиздеги чек ара кургак жээктен 3 миль узактыкта болуш керек болгон. 3 миль узактыкта. Бул аралыкты 19-кылымда мамлекеттер кантип аныкташкан? 3 миль аралыкты булар кантип аныктап алган? Эмненин жардамы менен? Минута кетти. Кайыктардын жардамы менен болушу мүмкүн. Мисалы адам сүзүп 3 мильге чейин максимум сүзө алышы мүмкүн да, андан ары чарчашы мүмкүн да. Адам чарчаганга чейин бир нерсе ыргытса деле ал жака туура 3 мильге чейин түшпөйт да, туура 5 километрге жакын. Кайыктардын сөңкө жок болгон. Кайык бар, дагы эмненин жардамында биз сууга түшөбүз. Кандайдыр бир баллондордун бир шарлардын негизинде дагы түшсөк болот. Негизи основной кайыктардын тездиги менен саат ылдамдыгын эсептөө жана удобный жана аралыкты өлчөй алат. Ал мененчи эч нерсе деңиздин ичине эч нерсе орнотуп болбойт экен да. Бир кандайдыр бир мисалы үчүн туздуу суу газ тыгызылат. жок, азыр бир узун, маселен бир узун жипти тартканбы океан тарапка карап? 3 миль узун жип табыш кыйын болгондо ал убактачы. Тереңдикти эсептеп атабыз. Терең эмес, наркы чек араны. Чек араны болсо мындан 3 миль аралыкта чек араны алышкан экен да. Кантип барыш керек да? Маселе ушул жерде турат. Могу жер кургактык болсо, могу жерге чейин 3 миль болсо, маселен океандын ичине карап, Мунаган көлөкөсү менен эмес? Мунаган мисалы үчүн көлөкө да жакшы вариант, бирокчу. Кандайдыр бир көлөкө орнотуп, бийиктик орнотуп. Кемелерге Көлөкө өзгөрөт да. Маяк куруп туруп, маяк куруп туруп, ошонун көлөкөсү жеткенге чейин өлчөгөн болушу мүмкүн. Бирок белгилүү бир убакытта да көлөкөнү бере алабы жана өтө узун болуш керек. Күн бататканда ошончо бериши мүмкүн да. 100 метрлик күн мисалы. Семете мырза, Урматтуу алып баруучу, бул суроого Сагым мырза жооп берсин, өзүнөн чыкты идея, ошон үчүн өзүнө берип атам. жооп бул ошол жээктеги маяктардын көлөкөсүнүн узундугу дедик. Күн батып жатканда мындай көлөкөсү узун болот, ошондо ошол 3 миль аныктайт. мен азыр километрге эсептеп айттым да, Сагынбек мырза, 483 дедим. 5 километрге жетпеген, бул узак аралык да, 5 километр. Демек сиз айтып атасыз, күн батар маалында маякка күн чагылышпаган көлөкөсү узакка барганда ошол жерден ошо маяк менен эсептеген деп атасыз. Ушундайбы Сагынбек мырза? Мен туура эле түшүндүмбү? Жооп кабыл алынат. 19-кылым деңиз жээги дегенде эмнелер келиши мүмкүн адамга? Деңиз жээгиндеги мамлекеттер эмне менен көбүрөөк алек болот? Семете мырза. Албетте бул жерде порт мамлекеттер бар. Кеме бул мамлекеттердин арасындагы бүгүнкү күндө эле кемелер соода саттык башка маселелерде негизги ролду ойнойт. Куралдык согуш учурунда деле кеме негизги ролду ойногон, соода саттыкта деле. Эми мен туура жоопту айтайын. Ошол учурдагы эрежеге ылайык деңиз жээгиндеги кургактыктагы замбиректер, Сагынбек мырза, аскердик кемелердеги замбиректер бар. Аскердик кемелердеги замбиректер шарды салышкан, бомба эмес, шар. Шарлар болот атайын. Ошо шарды аткан. Шарды атканда максималдуу узактык 3 мильге барып түшкөн шарларчы. Бомбаны атса, ал ага жетпейт. А шар ушунчалык катуу атылгандыктан шар 3 мильге чейин барып түшкөн. Шар каерге түшкөндө ошол жер, ошол мамлекеттин чек арасы болуп эсептеле берген. Бизде айтат го, баш кийимин ыргыткан жерден чек ара белгилеп алган депчи. Буларда шар аткан, шар түшкөн жерден баштап, замбиректен чыккан шар түшкөн жерден баштап, ошол менин мамлекеттин чек арасы деп эсептеп кете берген, жана талаш маселе болгон эмес.
Биринчи раундда команда таап алган жок, жана Бехруз Бердалов телекөрүүчү тарапка 1 упай алып келди. Өзбекстандын телекөрүүчүсү куттуктайбыз. Жана эсепти биз азыр мынакей ачтык. Телекөрүүчү тарапка 1 упай алды. Оюнлантылат экинчи раунд. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Экинчи раунд. Алмаз мырза, өзүнүн сахнада телекөрүүчүлөргө мен кыскача айтып өттүм. Педагогмун дедиңиз, жана башкуртуу да болуп өттүңүз. Кайсы кесиптин кайсы бирин аркалайсыңар? Азыр экөөнү тең. Сабак берем университетте, анан машыктырам шаардын курама командасын, спорттун жеңил атлетика түрү боюнча. Жеңил атлетика боюнча, сабак бергенде кайсы предмет боюнча? Сабак предмет азыр экөөнү тең, дене тарбиянын менеджменти экономикасы деп, анан жеңил атлетиканын теориясы методикасы. Жеңил атлетика. Өзүңүз текшерип көргөнсүзбү? 100 метрде канча секундага баргансыз? Өзүңүз? Мен кесибим 800-1,5 км. Биздин улуттук курамда чукуп. Дүйнөлүк рекорд канча? Кайсы дистанция? Сиз айткан дистанцияда. 1 минутта 40-91. 800 метрге, 1 километрге? 800 метрге. 1 минутта 42 секунд, 40 секунда 91 миллисекунд, 1 минутта 40 секунд. 40 секунда жана 91. Манас Темиркулов Кара Балта шаарынан силерге каршы суроо берет. Алмазбек мырза, өзүңүз текшерип көргөнсүзбү ошо 800 метр? Ооба, мен 1.53 менен Кыргызстан чемпиону болуп жүргөмүн. 17-Азия оюндарынын катышуучусу. Түштүк Кореяда өткөн. Кол чаап коелу. Чемпион бар турбайбы бул жерде? Манас Темиркулов суроосун окуйлу. Экранга көмүп турабыз. Мураттуу билермандар. Сизде чокшой отурган бул Манас Темиркулов эмес, сиздерге суроо. Бул жерге жайылып турган нерсени, мен нерсе деп атам, атын айтпай атам азыр. Кайсы бир кесип ээлери кандайдыр бир учурда пайдаланышат? Да карасаңыздар, бул чекелеринде эмнелер турат? Бир жагында эмнелер турат самсалап? Эмне үчүн стандарттык абалда эмес бул? Эми сиздерге суроо. Кимдер эмне үчүн бул нерсени колдонот? Минута кетти. Бийиге тагына секиргенде өрт өчүргүчтөр мага мындай суроо болду. Жокулдар суунун түбүнө түшкөндө айлана болуп калат экен да. Аба кирип суунун түбүнө дем алганга мүмкүнчүлүк берет. Куткаруучулар болушу мүмкүн. Ооба, теги кирсе дем алат экен, ооба. кичине болуп Айлана пайда болот экен ошо. Дагы спорт тарабынан да ойлоп көргүлө. Аркы четинде эки немеси жок экен, бир анан бүктөп. Мына жиптер да туурабы? Бирок алдыңкы жагында жип жок экен да. Алдында жип жок экен. Так, бирок берки жагы байлап коерет да, илмей болот. Немеси бир нерсе формасы кайсы жакка кыттап? Айлана болуп кетет экен да. Формасы деле бир необычный экен, туурабы? Эки жагынан тарса болот экен, бул жагынан да тарса болот экен. Так. Кимдерге керек болушу мүмкүн? Аскерлерге, миссионерлерге ошондой кесиптерди ата бергиле. Жол эрежелерде эмеспи? Жол сызыктарын кургандарбы, керек. Аларда болушу мүмкүн. Тротуар кургандарбы? Жок, алар аны колдонбойт да. Бирок андай Мүмкүн ол мезгилде муну колдонбой. Дагы ойлогула. Эмнеге сары чекесин сары болгону дагы бир Куткаруучулар да колдонушу мүмкүн. нерседен кабар берет да. Ооба. Эмне үчүн кара? Мына асфальт анан четиндеги жанагы сызыкты элестетип атат да, туурабы? Алда болот. сары сызыктар бул бирок жолдун стандартына туура келбей экен да. Кичинекей эле көрүнүп атат да. Дагы эмне дагы? Ойлогулачы. Семетей мырза. Команда бир упайга жеңилип атат. Ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгү жана бонус алуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Эгерде команда мындай кыйналып жаткан болсо, эгерде ишенимдүү вариант болсо, жооп бериңиздер. Урматтуу алып баруучу, биз алгылыктуу вариант чыгара албадык, эми варианттар бар, бирок анан өзүңүз да эскерттиңиз, биз азыр артта экенбиз, ошон үчүн Ордонун жардамынан мүмкүн болсо пайдаланып койсок.
Урматтуу Ордо, команда сиздердин жардамыңыздарга муктаж экен. 20 секунда убакыт берилет. Бул эмне болгон предмет кимдер үчүн? Кетти 20 секунда. Анан машинаны алыс аралык алып барганда ошону ороп коюш үчүн жабыш үчүн болушу мүмкүн. Дагы гонщиктерге болушу мүмкүн. Бирок кесип ээси ошого суроо болот да. Кесип ээси кандай? Кесиппи боюштер барбы? Гонщик кесиппи деп атат. Мен да ошо ойлодум эле, ошо суунун түбүнө неме кылган куткарчыларгачы. Суунун түбүнө куткарчыларга пайдасы тиет деп. Кантип тиет? Айлана болуп калат экен да, киргендечи. Семет Мырза. Урматтуу алып баруучу, Ордодон жардам алдык. Ордонун жоон жыйынтыктап, жалпылап туруп өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Биз бул материалды суучулдар дейбизби же аквалангисттер дейбизби? Кыскасы ошол деңизде иштеген, балким ошол киттерди, дельфиндерди көтөргөндө, замбил сыяктуу көтөргөндө ушул материалдан пайдаланышабы деген ой болуп атат. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопду айтам. Ордо деле варианттарын айтып көрдү. Ордодон кандай варианттар түштү? Ордодон ушул суучулдар дешти, анан парашютчулар, парашют Стандарттык эмес абал да. 4 бурч эмес бул. 4 бурчу жок. Чындыгында бул сетка. Бирок 4 бурчу жок сетка. Албетте бул спортко тиешелүү болчу. Спорттон издегиле дедим го мен. Жана бул жерге жайылып турганы сиздерге жөн гана көргөзмө катары болчу. Мен мунун азыр кимдер үчүн пайдаланып жатканын, кайсы учурда керек экенин сиздерге көрсөтөйүн. Бул футболчулардын бурчка топ тээп гол киргизүү үчүн атайын даярдалган сетка. Ортосуна тийсе гол кирбей калат. Бай девятка деп коебуз го биз, Алмазбек мырза. Сиз спорт тармагындагы адиссиз. Сизге бул эсиңизге келбей калдыбы? Сиз такыр ой кошо албай койдуңуз да бүгүн азырчы ушул раундда. Бул 4 бурчу ачык болгон, кадимки дарбазага байланган машыгуу учурундагы футболчулардын бурчка топ гол киргизүүчү сеткасы. Азырынча команда 2 ұпай артта калууда. Семетемизде туруп ойнайсызбы? Туруңуз. Туруп ойноңузчу кандай болот экен? 3-чү раунд. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Раунд. Семет мырза туруп ойногондо мындай акылы жакшыраак иштечү эле негизи. Биз анча-мынча буга чейинки оюндарда Семетеден вариант сураганда туура варианттарды айтып калчу эле. Эми азыр кандай болор экен көрөбүз. Мухаммедали кызы Уулжан Ноокат районунан сиздерге каршы суроо берет. Мен жазбайм да азыр. Суроого көңүл бурабыз. 20-кылымдын 40-жылдары бир мамлекетте ушул нерсеге бийлик тарабынан тыюу салынган. Ушул менен мен ошо бир нерсени назарга тутам да, ал менен адамдар жер астында гана алектенишкен. Жер астында. Жер төлөдө дейбизби? Полиция аны ошол нерсени кылмышкерлерди кармоодо колдонгон. 1907-жылы бул мамлекеттик орто мектептерин окуу планына киргизилген. Көптөгөн саясатчылар ушул нерсенин күйөрмандары болушкан. Теодор Рузвельт да ал нерсе менен алектенген. Ангела Меркель да аны жакшы көргөн. Владимир Путин ал нерсе боюнча Кореянын Еннин университетинин ардактуу дипломун алган. Ушул нерсе боюнча дейт. Урматтуу билермандар, сөз эмне жөнүндө кетип жатат? Таэквондо. Кетти. Чектөө коюлган. Жер астында нелерди колдонуш мүмкүн? Фонарь келген жер астында машыгуучу залдар болгон мында таэквондо болсо. Жер астында болсо курал жөнүндө болсо мүмкүн. Эмеспи жанагы Жынжыр байланган. Мага баягы болду. Кылмышкерлерди кармоо үчүн милициялар колдонгон дедиби? Ошо жынжыр байланган эки ягында салат. Палка? Караңгыда. Куралда эмне болот?
ичке кылычтарды пайдаланышы мүмкүн го. Ушулардай куралга неме киришик эмеспи? Мектепке кандай неме киришиш мүмкүн? Семете мырза, талкууга аралашпайсызбы? Физика эмеспи? Мен талкуулабай ойлонойын дедим эле. Так, жанагы Брус Ли колдонгон неме бар го? Палка ошону неме кылсайчы? Милициялар колдонгон деп ойлондук, Ооба. Анан дагы Кылмышкерлер кармаганда ошону мектепке эмнеге колдонуш мүмкүн деген Ангела Меркель, Рузвельт дагы жакшы көргөн деп атат, Алар эмне Мындай Семете мырза, чеккендеги эмес. ким жооп берет? Путин демек бул нерсеге аябай кызыкканын байкоого болот. Путинденчи эмне жөнүндө сөз кетип жатат? Урматтуу алып баруучу, биздин командадан өзүм жооп бергенге аракет кыла берейин. Отуруңуз, отуруп жооп бере бериңиз. Биринчи эле ой келди суроону окуп атканыңызда. Анткени биз Путиндин ошол таэквондо же дзюдо ошол спорт менен машыкканын билебиз. Ушул спорттун түрүнүн бирөөсү деп айтып атабыз да. Демек, Дзюдо же таэквондо болушу мүмкүн. Экөөнүн бирөөсү. же болбойт бизде. Билермандоодо же деген сөз кабыл алынбайт. Дзюдо анда. Дзюдо. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Сөз бул жерде дзюдо жөнүндө кеп жатат. Жооп туура. Жана команда бир упай өзүнө алды. Эмне болду? Семете мындан жагы туруп ойнойбу эми кандай? Утуп баратканда отуруп турайын. Жеңилгенде тура калабыз. Эсеп ачылып оюн улантылат. 4-чү раунд. Команда дагы деле бир упай артта. Премьер лига үчүн ат салышып жатат Семетек Амиралиевдин командасы. Командада шанс бар. 6-7 раундга чейин команда алдыга чыгып кетиш керек негизи. 6-7 раунддан кийин маселе оорлошуп калышы мүмкүн. Нурламбек кызы Айжамал Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Экранга көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар, алгач суроону угабыз. Сиздер көрүп турган белгилер Москва шаарындагы көпчүлүк орто мектептердин сыртында атайын бир плакаттарда көрсөтүлгөн. Мектептердин сыртында. Сиздер мектептеги көрүнүштөрдү, мектептин сыртында эмнелер бар экенин эске алып, бул жогорудагы суроо белги коюлган 3 белги эмнени түшүндүрөрүн айтып бериңиздер. Биринчи ток сарыга боелгон. Демек, бул мектептин имаратын түшүндүрөт экен. 4-чү бул эс алуучу жай дегенди түшүндүрөт экен. Отургуч, адамдар отурганын көрүп турабыз. Пи белгиси бул токтоочу, автобуна токтоочу жай. Демек, ортодогу 3 белги эмнелерди түшүндүрүшү мүмкүн. Эмне деп аталат булар? Кетти минута. Спорт аянтчасы экен, спорт аянтча дейт, Көкпү? Жок, ортодогу акта. Анын аркы акча мыналар. Мына ичинде ак. Тамактануучу жай калып кетип атты бул жакта. Тамактануучу жай. Ошол мектептин ичинде экинчи тамактануучу жай дейм да, столовой. Мына ол шахматка окшогон эмне? Мен ошону спорт аянтчасы деп атам. Жок, спорт аянтчасы мына болбу деп атабыз да биз. Ортодогу. Ортодогу, Макул, аны экөө да бар. Сыртта да мектептин сыртын элестетели, эмне бар да? Токтойт. Ата энелер күтө турган бир Ал эс алуучу жайда болот да. жай эмеспи дагы бир? Ата энелер балдарын күтүп турат да, Тамактануучу жер. Спорттук аянтча болот сыртында. Кийин жолдор Бар болот, тепкичтер болот. Линейка өтө турган дагы бир линейка өтө турган дагы трансформатор сыртта. Имараттын ичинде площадка атайын окуучуларды жыйноочу площадка. Семете мырза, отуруңуздар. Убакыт бүттү. Урматтуу алып баруучу, биз убакытты неме кылбайлы. Семетей. Эрлан Шамирзаев жооп берет. Эрлан. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, биз бул жерде мектептин айланасындагы бакча, мындай бактарактар эгилүүчү жерлер бирөөсүн спорт аянтчасы, а бирөөсүн мектептин айланасындагы окуучулар жүрүүчү жолдор, мына мектепке чейинки жолдор деп эсептедик. Жооп кабыл алынат.
Биринчиси бакча, кийин спорт аянтчасы жана мектептин айланасындагы окуучулар жүрүүчү жолдор. Окуучулар жүрүүчү жолдор. Иш-чаралар өткөрүүчү мындай. Азаматсың Эрлан, азаматсың, жооп тура. Окуучулар жүрүүчү өтмөктөр. Бул жерде силер таппай кыйналып жаткан ошол болчу. Окуучулар жүрүүчү өтмөктөр. Жашыл зона, өтмөк жана спорт аянтчасы. 2-2 эсеп. Команда теңдешти. 5-чи раунд. Сагынбек мырза, 11-чи класста экенсиз. Кайсы мектепте окуйсуз? Алдагы жеке личный секретке кирет кандай? Карасу районунда номер 40-чы Бектемир Азизов атындагы орто мектебинде окуйм. Кайталап айтыңыз. Бектемир Азизов. Бектемир Азизов. Азизов. Бул Ош шаарында, Чоңойгондо дебейин, келечекте ким болосуз? Архитектор. Чоңоюп калыпсыз. Я. Куруучу. Архитектор. Же куруучу. Экөө бириле негизи. Жок, архитектор башка нерсе. Архитектор чийип берет. Дизайнер десем туура болот. Кубан Жумамиддинов Бишкек шаарына силерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү силерге сыр сандык аркылуу суроо жөнөткөн. Франциялык жазуучу Альфонс де Ламартин мындай дейт экен. Мунун аркасында, сырсалчан ичиндеги нерсенин аркасында бардык адамдар замандаш болуп калышты. Бардык доордогу адамдар замандаш болуп калды дейт. Караңыздар. Темир жолдор аралыкты кыскарткандай эле, бул нерсе дагы муундардын ортосундагы убакытты дагы жакындатты дейт. Паланчанчы кылым менен бүгүнкү кылымды жакындатып койду дейт. Силерге суроо. Франциялык белгилүү акын, жазуучу Альфонс де Ламартин бул жерде эмне жөнүндө айтып жатат? Сыр сандыкта эмне бар? Телефон. Эскини муундарды ортосун жакындатып койду дейт. Эки муун үч эмне байланып бар? Китептер же адамдардын ата бабаларыбыздан бери эмне китептерби? Китептер жакындатабы, китептер замандаш болуп калды дейт. Мунун аркасы менен. Мисалы үчүн мурунку адамдар азыркы акчаларга сүрөт түшүрүлүп жатат. Мынча жыл 2009-жылы ал акча жасалып чыгып жатат дегендей да. Замандаш болуп калган ошондо. Жаралган. Канча жакындатат? Ошо азыркы колдонгон акчаны деле колдонуп атабыз дегендей болот. Дагы. Мурда жол дегенде темир жол. Темир жол ал убакытты кыскарткандай дейт. Бул демек тарых менен бизди жакындатат да. Эмне? Телефон бул же тарых китептериби? Дагы ойлогула. цифрасы Же жазуучуларбы? Цифралар. Кылымга киргизип берсечи. Эмне бизди жакындаштырат? Тарых менен бизди эмне жакындаштырат? Документалдуу бир документтер эмеспи? Тарыхый документтер, архив мисалы. Сүрөттөр болушу. Сүрөттөр мисалы, фотоаппарат эмеспи? Фотоаппарат. Фотоаппарат жакын. Бекте мырза. Сүрөт камера. Ким жооп берет? Камера, Семетей мырза. Алмаз айтып бер. Урматтуу алып баруучу Алмаз Казыбеков жооп берет. Алмазбек Казыбеков. Урматтуу алып баруучу, биздин командада ойлор келди азыр. Ошол аралыкты жакындатуучу инструмент, прибор деп атабыз да, балким ошо камера же болбосо фотоаппарат. Сүрөткө түшүп же болбосо камерага тартылган нерсе. Биз азыр күндө деле көрсөк болот да, ошол эки муунду жакындатат деген ой. Фотоаппарат бар деп ойлойсуз? Фотоаппарат либо камера ошо экөөнүн бирөөсү. Окшош. Түшүнүктүү. Фотоаппарат деп тура берели азырынча, эгер бир вариант ала турган болсок. Биз азыр эми көрөбүз. Сыр сандыктын ичиндеги нерседе эмне бар? Доорлорду жакындаштырган. Бул китеп, урматтуу билермандар. Китеп. Биринчи кылымда эмне болуп атканын баштапкы ушул китеп болчу. Ушул эмес, негизи бул жооп китеп болчу. Сиздерде талкууда китеп бар эле. Семетей мырзанын өзүнөн да китеп чыгып атты. Бирок
Елестетиңиздер, мен жазуучу деп айтып атам силергечи. Жазуучу, акын деп атсам, ал фотоаппаратка каяктан барышы мүмкүн акын? Акын ойлосо калемди ойлойт, китепти ойлойт, машинканы ойлойт, баракты ойлойт, дагы уштай тарыхты ойлойт. 3-2 эсеп. 3-2. Кубан Жумамединов Бишкектен телекөрсөтөргө дагы бир упай алып келди. Болбогон жерден баягы команда упайды алдырып коет дейт го, мына ушундай учурлар болуп калат. Оюнду анда улантабыз. 6-чы раунд. Раунд. Көмөтө мырза, отуруп ойной бересиз, а? Ушуда жеңсек турам, урматтуу алпар. Жеңгенге аракет кылыңыздар. Блиц раунд. Блиц раунд. Команда толук. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз, биздин милдетибиз. Алмаз мырза, биринчи жолу болуп турасыз да Ордодо. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Мындай аура кандай экен? Толкундоо болуп атат, бирок атмосфера жакты. Башка эмоция. Мен спорттон башка эмоция аласың, бирок бул жерде интеллектуалдуу оюн, ой жүгүртүү, бул жердеги эмоция башка экен. Ийгилик каалайбыз анда. Гүлсана Махмедова Нукаттан. СССРдин убагында дейт, Сталин доорунда дейт. Демек Сталиндин башкаруу учурундагы бир абал экен. Олимпиадалык оюндан алтын медаль утуп келбеген спортчуларды Сталин кандайдыр бир ишке жумшаган. Кандай ишке жумшашы мүмкүн? 20 секунда кет. Сибирге жөнөткөн эмеспи? Сибирге жер астына алтын казыган. Шахтага. Демек эмеспи? Жок, темир жолдо иштегенге жөнөткөн эмеспи? Темир жол аябай курулуп мындай өнүгүп аткан мезгил болгон. Аскерге? Спортчу эмне кылат аскерге барып алып? Спорт учурунда мисалы армияга барган эмес болушу мүмкүн да. Дагы кайсыга токтойбуз? Шахта деле туура. Шахтага болушу мүмкүн. Семете мырза, 20 секунда аяктады. Армияга? Сталин алтын медаль утуп келбеген спортчуларды Олимпиададан эмнеге буйрган? Эмне ишке буйрган? Семете? Сагын мырза жооп берсинчи. Сагынбек, жооп бер. Жооп ошол алтын медаль утпаган аскерлерди армияга жөнөтүлгөн. Спортчуларды. Армияга жөнөткөн? Ооба. Туура жооп. Алтын медаль утуп келбеген спортчуларды алтын таап келгиле деп кен казууга жөнөткөн. Шахта иштерине жөнөткөн. Сен негиздесеңчи. Шахта деп аттыңар эле, билбейм эмне болду. Негиздесеңчи. Блиц раунд тилекке каршы ушул жерден токтоп калды. Блиц раунд токтоду. Суроо ээси Гүлсана Махмедованы биз куттуктайбыз. Ушу бир суроо менен телекөрсөтүү тарапка дагы бир упай алып келди. Ал эми оюн улантылат. Семете мырза ордунан турду. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Шахта деген вариант Эрландан чыкты эле биринчи. Суроонун өзүндө жооп турат да. 7-чи раунд. Василий Станчук Беларусьтан сиздерге каршы суроо берген. Сиздерге сырдуу сандыкчаларга суроо салып жөнөткөн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, кызык маселе бул жерде. Ушул нерсени саткан дүкөндүн ээсинин пикиринче, мен ал дүкөн эмне сатышын азырынча айтпай турамын. Ошол нерсени саткан дүкөндүн ээсинин пикирине караганда, чоң сандыкчадагы, түйүндө турган чоң сандыкчадагы катылган нерсе өзү бир бүтүндөй тарыхты камтыса, ал эми кичине сандыкчадагы нерсе анын бир гана бөлүгүн камтый алды. Кичине сандыкчада нерсе анын бир бөлүгүн гана камтый алды. Урматтуу билермандар, сандыкчаларда
эмнелер бар? Бирин тапсаңыздар, экинчиси чыгыш керек. Кетти минута. Мен наоборот бир неме материктик картасы деп ойлоп атам. Бирине экинчи жабып кетиш керек. Бири-бирине байланыш бар да. Биринчиси бүтүндөй бир нерсени камтыса, экинчиси анын бир бөлүгү боло алды да. Ошондо Мага матрешка келди. Матрешка чоңу, матрешка кичинекей. бир бөлүгү болушу мүмкүн матрешка. Ичиндеги да. Алда бир бар, бирок ал бүтүндөй нерсени камтыйт ал. Матрешка бүтүндөй өзү бир тарых да. Анын ичинде бир бөлүк ал Алда жакшы бар экен болчу. тарых боло албайт да. Уже тарых эмес да ал уже. Ал темен бүтүндөй. Так, дагы не? Кулпу не үчүн ачык иштеп атасың? Жо мына эми кулп мына чоң бир нерсени жабып турат да. А ключ анын ачканда бир гана бөлүгүн ачылат. Кайсы Жөн эле монто эле ачып коет болду да. Ошондо эмне бүтүндөй бир нерсени камтыса, экинчиси анын бир бөлүгү боло алды деп атат да. Дагы. Бир предмет чоң эле предмет бир нерсе экен да. Китеп эки жолу китеп чыкпайт да? Жок. Чыкса эле экөө бир нерсе чыгыш керек да. Анда Дептер, ручка, калем. Бүтүндөй китеп, Көз айнек. Дагы не? калем, ручка. Кайсынысы бүтүндөй нерсени камтып атат? Бүтүндөй нерсени жазып. Галстук, бабочка эмеспи? Жок. Эки вариант матрешка. Семете мырза, негизи убакыт аяктады. Жооп бересиздерби же бонус аласыздарбы? Урматтуу алып баруучу жооп беребиз. Бонус албайсыздар, э? Жок. Отуруңуз. Отуруңуз. Кийинчерээк алышыбыз мүмкүн. Отуруңуз. Урматтуу алып баруучу Айтеңир мырза жооп берсин. Айтеңир. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен ойлонуп, бул ручка, дептер деп ойлодук. Ручка бүтүндөй бир нерсени камтыса, дептер бүтүндөй бир нерсени камтыса, ручканын бир бөлүгү боло алды, калем. Демек, чоң сандыкчада дептер бар. Кичинекейде ручка бар. Калем. Бул сиздин акыркы жообуңуз, э? Ооба. Жооп кабыл алынат. Ортодон пикир сурагым келип жатат. Кимде кандай пикир бар? Эмнелер бар бул? Биз ойлоп атабыз, эми кагаз акча же тыйын болушу мүмкүн деп, себеби кагаз акчада тарых көбүрөөк чагылдырылган, ал эми тыйындын алды тарабында бир гана цифра менен артында мындай кичинекей эле бөлүк болуп калат да кагаз акчанын жанындачы. Анан глобус менен ручка деген дагы ой келип атат. Түшүнүктүү. Фотоаппаратка тартылган сүрөт болушу мүмкүн да. Ошол тарыхтын бир моменттерин гана чагылдырып калат. Китепте болсо толук илим, тарых илими жазылып атат да. Эми биз сиздерге сырдуу сандыкчаларда эмнелер бар экенин көрсөтөбүз. Алгач чоң сандыкты ачалы. Чоң сандыкта бүтүндөй бир тарыхты өзүнө камтыган бул китеп. Бүтүндөй бир тарых. Кичинекей сандыкчада эмне бар? Анын бир гана бөлүгүн камтып калды деген. Бул урматтуу билермандар, диск. Бүгүнкү күндө бардык кинолорду, документалдык фильмдерди биз дискте гана көрүп калдык. Китепте башка маалымат, дискте кыскартылган 1 сааттык гана маалыматты биле алабыз. Ушул суроонун башкача варианты бизге келген. Урматтуу билермандар, 5-2 маселе олуттуу. 5-2 Алишер Мамедов уулунда бир вариант туура чыкты, экинчи вариантты бир аз. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Эмне болду? 2 ойунчу команда калды. Семете мырза, туруп ойнойсузбу? Ойнойм, бирок талкууга катышпай эле коеюнчу, урматтуу алып баруучу. Ойлоносузбу? Ооба, көрүп эле турам мен. Негизи катышкан жакшыраак болот. Балким сизде да бир вариант чыгып калар. Болбойт да. Рукет Тазабекованын суроосу өзү студияда турат. Тамашалап атат адамдар, а? Урматтуу билермандар. Сиздерде азыр бир гана мүмкүнчүлүк бар, бул бонус, Семете мырза. Японияда адамдардын басымдуу бөлүгү радиация жогору болгон аймактарда эмгектенишет. Алар өздөрүнүн бул иш аракетин коомчулукка пайда келтирүү же жаштарды радиациянын кооптуу кырсыгынан коргоо максатында ишке ашырышат. Бул иш аракетин кандайдыр бир иш аракетте радиацияда адам баласынын денесинде саратан кеселдигин пайда кылат радиация. Бирок ал 20 же 30 жылдан кийин гана өз таасирин тийгизет. Ошол аралыкта өз таасирин тийгизет. Башында билинбейт да.
Мына ошондуктан X'тер, кимдир бирөөлөрдү X деп койдум. Мындай жерлерде иштөөсү акылдуулук деп саналат. Алар ушу туура кылып атат деп саналат экен да, акылдуулук менен кадам кылды, иш кылды депчи. Эми сиздерге суроо. Адамдардын басымдуу бөлүгү болгон X'тер кимдер? Карыялар. Кетти минута. Мөөнөт токтото берели. Урматтуу алып баруучу мөөнөтүнөн мурда жооп бар. Ким жооп берет? Бул баарыбызга эле келди. Негизи бирок балким мен өзүм жооп беришим да мүмкүн. Негизи бул жерде баары эле тапты. Бул карыялар деп ойлодук, урматтуу алып баруучу. Бул карыялар. Жоопту, карыялар. Команда минутаны үнөмдөй алды, жана командада азырынча 2 минута бар. Эми ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыш керек команда. 9-раунд. 9-раунд. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз, биздин милдетибиз. 9-раунд. Команда Премьер Лигаға чыгып кете алабы же жокпу? Шанс бар. Канат Абдукеримов, Ош шаары. Урматтуу билермандар. 1976 жыл. Сүймөнкул Чокморов, Акира Куросава жана Көпчекит. Урматтуу билермандар, сиздер сүйлөмдү толуктаңыздар. 1976 жыл. Сүймөнкул Чокморов, Акира Куросава жана эмне? Минута кетти. Кино. Кино ошол кино кайсы кино? Кайсы кино? 76-жылы кайсы кинону тартты бул? Акира Куросава. Япония. Сүймөнкул Чокморов биздин бул эң чоң валютасында Акира ошол мамлекеттик. Ал кезде андай болбой калат. 76-жылы бир экөөсү Куросава чогуу кино тартпадыбы? Номинация. Номинация алды. Номинацияга претендент болгон экөө, Кайсы? Япониядан кинофестивалда. Япониядан неме болбосо керек? Претендент боло алса керек. Жок. Мисалы Канский кинофестиваль же дагы башка да, Суроо азыр киного байланыштуу беле? Же сүрөткө байланыштуубу? Же сүрөт тарткан? Акира Куросава сүрөт тартпаса керек бирок, а? Тапканда да же чеки Чектин ордуна. Билесе, зат да. Чектин ордуна коюш керек. Номинанттар. Может, кинопремия номинаты же болбосо. Же Алмаз айткандай кайсы бир кино сыйлыкты айтып коелу. Ошо жыл экөө тең алган болсо. Экөө талашып калганбы дейм да. Талашып албайт, экөө тең алган болушу Жана мүмкүн байке да. деп коебузбу? Нерсе билесиз сөз болду. Бул кандайдыр бир кино номинациясы. Оскарды алган эмес. Оскар сыяктуу бири да эми. Жана деген ойлондурдум да, уже бир нерсе, бир эле сөздү артындачы. Жана Оскар дегендей да, бир сыйлыкты айтып коюш. Кыргыз мына Сүймөнкул Чокморовдун кинолорун эстесеңер, кайсы кинолорго тартылган? Ошо кинолорунда 4 киного чыккан абай. Ну, Япониялыкта тартылган эмес бекен дейм да. Караш деген киносу бар беле? Акира Куросава жана Семетей мырза, Кайсыга токтолду? ким жооп берет? Бекназар мырза жооп берет. Бекназар? Ооба. Урматтуу алып баруучу, биздин жообубуз 1976 жылы Сүймөнкул Чокморов, Акира Куросава жана кино жана номинациялар. Кино номинациялар. Кайсы номинация болушу мүмкүн? Эгер номинация жөнүндө сөз кетип аткан болсо. Актерлор болушу мүмкүн. Сүрөтчү, Оскар, ошо номинациялар. Ошолорду айт. Жооп кабыл алынат. Сүймөнкул Чокморов бул биздин Кыргызстандын бактысына жаралган таланттуу киши. Киноактер, режиссер, сүрөтчү. Акын да болуп, ырда жазган. Айтор бул көп таланттуу, көп кырдуу талант. Акира Куросава япониялык кинорежиссер. Булар тагыраагы Акира Куросава, мен туура жоопто айтып атам, 1975 жылы Дерсу Узала деген кинофильмди тарткан. Эсиңердеби ушу кино? Ким көргөн? YouTube'да бар. Сүймөнкул Чокморов ушул кинофильмге катышкан, Семетей мырза. Жана
1976 жылы Дерсу Узала, ушул Акира Куросава тарткан кинофильм, Сүймөн Чокмонов катышкан кинофильм эң мыкты чет элдик кинофильм деген номинация менен Оскарга татыктуу болгон, урматтуу көрөрмандар. Оскарга татыктуу болгон, караңыздар. Канааттандырарлык вариант бар. Номинация жана Оскар. Азаматтар, жакшы. Көпчүлүк телекөрүүчүлөр үчүн бир ачылыш болушу мүмкүн. Кайсы ачылыш десе, Сүймөнкул Чокморов катышкан кинофильм Оскарга татып атканы. Балким кээрлер билбеши мүмкүн, Семетей мырза. Есеп 5-4. 10-чу раунд. 10-чу раунд 5-5 болсо, оюн улантылат. 6-4 болсо, оюн токтоп калат. Бирок команда буга жол береби же жокпу? Азыр көрөбүз. Командада дагы 1 минутта үнөм бар. Мирлан Абдыразаков Бишкек шаарына сиздерге каршы суроо берет. Мирлан Абдыразаков сиздерге мына бул фото сүрөттү жөнөткөн. Караңыздар. Баягы орустардын жомогундагы Баба Яганын алачыгына окшогон бир көрүнүш. Суроого көңүл бурабыз. Бул курулуш Грузиянын Аджария деген жайлоосунда тартылган экен. Бул жайлоодогу бир үй экен. Өзгөчөлүгү бул курулуштун 2 кабаттуу десек да болот дейт. Караңыздар, түйү ачык, бирок 1 кабат, үстүнкү 2 кабат. Андан дагы өзгөчөлүгү 4 тирөөчтүн үстүндө тетири коюлган кадимки чаралар. Тескерисине коюлган кадимки чаралар. Муну Кыргызстанда баягы аймактарга жараша ар кандай айтылат. Дагара дегендер да бар, чара деген бар. Да эмне дейт, Семетей? Тазик дейт да. Табак дейт. Мен сизге жакындатылган вариантын көрсөтөйүн. Тирөөчтөрүндө турат да, тескери коюлган чаралар. Эми сиздерге суроо, урматтуу билермандар. Бул тескери коюлган чаралар эмне максатта тирөөчтүн үстүнө коюп коюшкан? Чиритпеш үчүн. Минутта кетти. Чиритпей. Грузия музыкасы бар го баягы. Тың. Ошол жамгыр чирисе сынып үй түшөт. Жок. Ошон үчүн чирибеши маанилүү да. Бирок бар эле суроону укканда эле чирибеш Эме болушу мүмкүн да, бул кийин көтөрүп койгон болушу мүмкүн да, чирикке аткандачы. Ооба, чириген чиритпеш үчүн. Эстетика катары сактап калыш үчүн кийин көтөрүлүп коюлса керек. Дагы вариант издеп көрбөйбү? Мына суу түшүрө койбойт. Биринчи вариант келет да. Биринчи, бирок үстүдө деле шипр барбы? Ооба. Мага баягы түшпөйт деле окшойт, а? Жок, бул каптанга жамгыр коюлуп, анан кийин баягы жыгач менен жыгач, ал жыгач суу болгон үчүн экөө бири-бирине чирип кетпеш үчүн коррозия болуп чыгат. Ошонун ордуна темир коюп тосконбу дейм да. Грузия музыкасы го деп ойлоп атам. Жамгыр тың ошол болушу мүмкүн деп атам. Бир музыкачыга бир шамалда музыка чыгарып музыка чыгарбайбы? Неге балким мындай, мисалы курт кумурскалар жөрмөлөп чыгып кетип атса, ошону тоспойбу? Балким ошо тура. Жакшы. Жылан план делип. Жылан. Куртумуска чыгып кетпешчи. Дагы башка вариант келет. Семетей мырза. Ким жооп берет? Бизде жакшы варианттар чыкты, бирок алардын арасынан дагы тандап алыш оор болуп атат мен үчүн. Бирок ушул мен өзүмдүн оюмда турайын дедим эле, бирок команда көпчүлүгү экинчи вариантка ыктап атышат. Бул вариант ошол коопсуздук маселеси каралган бул жерде. Маселен, ошол жайлоодогу үйдө кимдир бирөө түнөй турган болсо, эмне кылса? Түнөсө же жашаса да анан сырттан кандайдыр бир жандыктар, майда жандыктар, мисалы кумурска, курт кумурска сыяктуу. Ошолор жөрмөлөп чыгып барып, ошол үйгө кирип кетпешин бөгөө максатында коюлган деген дагы ой болуп атат. Жооп кабыл алынат. Туура жоопту айтам. 4 тирөөчтүн үстүнө мындай тегерек чараларды коюп койгон себеби майда жандыктар, курт кумурскалар 4 тирөөчтүн башына чейин чыгып, андан нары алар өтө албай калат. Коргонуу максатында. Жооп туура. Коргонуу максатында коюлган. Жана команда бул суроонда туура тапты. Эсеп 5-5, теңдешүү. Мына эми чечүүчү раундга келип жеттик. 11-чи раунд. Актив дизайн биздин өнөктөшүбүз сиздерге каршы суроо берет. 1000 сом акча сыйлыктын баардыгын алат.
туура таппаса телекөрүүчүлөр менен бөлүшөт. Алмаз мырза, адреналин кандай болуп атат? Адреналин. Жакшы. 5-5 болгон экен башкача. 14 кылым артка барабыз. 14 жарым кылым. Жетти болобу? Улуу пайгамбарыбыздын жубайы Айша энебиз чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды аябай жакшы көргөн, сүйгөн, кызганган дагы. Айрыкча айрым түндөрү пайгамбарыбыздын бир жака унчукпай чыгып кеткенин көрүп аябай кыжалат болчу. Каяка кетип баратат бул? Алланын элчиси. Аркасынан аңдып дагы барган Эрлан мырза. Аңдып барды аркасынан. Бирок пайгамбарыбыздын кайсы жерге барганын көргөндөн кийин ал экинчи антип кыжалат болбой калды. Көңүлү тынчтанып калды. Түндө эми сиздерге суроо. Айша өз пайгамбарыбыздын кайсы жерге көргөнүн барган эле. Минута кетти. Бул жаңы Ухуд тоосундагы үңкүрүү дейм да. Дагы бул экинчи вариант экен да. Дагы башка варианттарды да чыгаралы. Урушкан билип калып. Неге? Эмне жакка барат? Шундай ойлойм. Жакын эле жерге барган болуш керек. Бул өзүнө пайгамбарлык түшкөндө үңкүрүү да. Үңкүргө барган эмес. Неге? Кабырстанга барган. Бир сыйына турган мечитке барган эмеспи? Жок. Намаз окуган барган эмеспи? Жок, баягы түндө жана үңкүргө да чыгып кетти деген эмелер бар го. Үңкүргө чыгып кетти. Өзүнө бар пайгамбарлык түшкөн. Мүрзө деген үчөөң айтып атасың. Мүрзө кабырстанга барган. Мүрзөгө барган. Сен точно? Точно. Агай мага бериңиз. Точно. Акыркы раунд ойногула дагы неге? Кайда барат дагы? Же кимдир бирөөнү көргөнү барган жокпу? Жетим жесирлерге барып жардам кылганы барбы деп айтып, эч ким көрбөсүн. Жок, Ухуд тоосунда мүрзөгө барган. Мага берерсиз. Эч ким көрбөө максатында түнү барган эмеспи? Жардам мени карагыла. Бекназар. Сен Мырза. Семеттей мырза. Талкын токтотобуз. Бул суроого Бекназар мырза жооп бергенге аракет кылат. Бекназар. Урматтуу алып барчу, бул тууралуу маалыматыбыз боюнча пайгамбарыбыз ошол түнү чыгып баратып, ошол аңдыганын да байкап калган. Кийин Айша энебизди да урушкан. Барган жагы кабырстан болгон, атын азыр бир аз унутуп атабыз, кайсы кабырстан экенин. Мүрзөгө барган. Жооп калган. Эсеп азырынча 5-5. Эсеп азырынча 5-5. Пайгамбарыбыз түндөсү, айрым түндөрү, күн сайын эмес, айрым түндөрү унчукпай туруп бир жака чыгып кетчү. Айша энебиз аңдып барды, бул каяка баратат деп. Жана барып көргөн көзүнө ишенбедиби же демек Алланын расулу ушул жерге барып жүрөт турбайбы деп уялып, кийин аңдай калат. Пайгамбарыбыз Мединадагы Жаннатул Бакый кабырстанына барып жүргөн болот. Ошол жерде көзөткөндөргө дуа кылып, эскерип, ушундай адатты кармаган болот. Семет Амировдун командасы Премьер лигага чыкты 6-5 эсебинде жана команданы куттуктайбыз. Мен оюнча Бекназар мыкты ойноду деп эсептейм, себеп дегенде эң акырындагы мага бериңиз мен жооп берем деген сөзү бул өзү жоопкерчиликтүү алган өтө чоң маселе, өтө жоопкерчиликтүү раундда алып чыкты. Мен ошон үчүн Бекназарды мыкты оюнчу деп баалайт элем. Россиядагы мекендештерибиз көрсө, ушул аудитория көбөйсө деген дагы бир изги тилек менен ушул чет өлкөлүк өзбекстандык көрөрманыбыздын суроосун мыкты деп таптык. Бехруз Бердалов Өзбекстандан деңиз жээгиндеги мамлекетте кантип чек ара аныктаган деген суроосу менен бүгүн билермандардын эсинде калыптыр. Бехруз Бердалов мырзаны биз куттуктайбыз жана мыкты суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Барбол Шериктер студияга адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялардан бизди кубантып келет. Барболго чоң рахмат жана ошондой эле биздин интерактив дизайн жана TAEF Costumes-ка да чоң рахмат. Ушул менен биздин бүгүнкү оюн соңуна чыкты. Бизге мыкты суроолор жөнөтө бериңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум, аман болуңуздар.